мен ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Мен ошол эң өкүнүчтүүсү ата энебиз дагы жаш кетти, бири тарыптан бири кетип калды. Бирок жаш кетсе дагы аз жашаган өмүрүндө саз жашашыптыр да. Бул эң башкы маанилүү нерсе экен. Артында баягы ис калтыруу дегенчи, бул ар бирине эле буйруй бербеген нерсе экен да. Мен сыймыктанам. Азыркы учурда биз көрүп атабыз, баягы олтургуч талашып, кресло талашып башкача айтканда. Андай эмес, дал ушундай өнөр ээси, ар тараптуу талантка бай адамдын кызы, уулу болгонубузга биз абдан сыймыктанабыз да. Анан мен акыркы күндөрдө ойлонуп калган нерсем, мен ушул ата энемди канткенде уят кылбай жашайм деген нерсе бул жагыма келип калды да. Жана ошол артынан ошол нерсе менен жашайм деп баягы өзүмө сөз берип атам. Анткени алардын баягы чакалап, кашыктап чогулткан ар бир эмгегин мен баягы чакалап тынткым келбейт да, башкача айтканда. Анан эми ушул жерде дал ушундай китептерди жаратып отурган, башкача айтканда, чыгып калбады. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Сизге ушул эле учурда ушундай балдарыңыз менен ушул нерсеге дагы жетишип, ушуну колго алганыңыз үчүн, анан балким ошол пандемия болбогондо дагы мындан дагы башкачараак атамды өзүнө ылайыктуу чоңураак бир деңгээлде өткөрмөкпүз балким. Мен да кичине баягы 2-3 күн мурун эле кулак кагыш болуп калды эми. Анан ошого дагы шүгүр. Буюрса атам үчүн жасалчу эмгектердин бул кичинекей гана бир бөлүгү деп ойлойм. Жасалчу иштер али алдыда. Анткени атамдын мынакей уулдары, кыздары турат, калың эли турат. Бизден артык жакшы көргөн шакирттери турат ушул жерде. Булар баардыгыбыз жашап турганда атамдын аты эч качан өчпөйт деп ойлойм. Ошондой эле биз бул жактан бир туугандар менен биргеликте Эмирбек Иманалиев атындагы фонд түздүк элек. Бул бизден гана бир туугандардын ушул бул жерде турган Нурзат эжебиздин эле баягы биздики эле эмес. Бул жалпы кыргыз журтчулугунун бир фонду да. Мен ушул жерде туугандар менен сиздерден мынакей жардам сурайбыз, колдоо сурайбыз, ошондой эле бир илхом сурайбыз. Сиздер менен биргеликте буюрса жакшы бир иштерди аткарабыз деп ойлойм. Атамдын буюрса жаткан жери тынч болсун, жайлуу болсун, эч качан унутулбайт деп ойлойм. Рахмат.